Улан Авазбеков Хусейн Карасаев атындагы Ысык көл лицейинин дене тарбия мугалими. Адатта дене тарбия сабагы окуучулар үчүн эң оңой жана сүйүктүү сабак катары түшүнүктүү калыптандырып калганы менен ага олуттуу мамиле жасай билүү зарыл. Бала кезинен спортко жакын өсүп, кийин Касым Тыныстанов атындагы Ысык көл мамлекеттик университетинин дене тарбия факультетин аяктаган Улан мырза дал ушундай пикирде. Анын айтымында дене тарбия аркылуу балдардын ден соолугу жакшырат. Ал эми ден соолук бардык ийгиликтердин башаты. Балага деген маанилүү, бул деген физкультура сабагы башкача, өзгөчө сабак да. Каждый баланын движениясын карашың керек, көрсөтүшүң керек. Машыктыруучунуку то же самое, только кичине жеңилирээк да. Болгону задание бересиң, заданиени көрсөтөсүң, бала ошону карап жасайт. Машыктыруу жагынан чоң балдарга беребиз да, ошон үчүн балдар угуп койбойт. Кичинекей балдарга кичине оорураак баланы караш керек, каждый движениясын караш керек да. Максаттар чоң, балдарды өстүрүп, чоңойтуп, балдарга жакшы тарбия берип, балдарга жакшы впечатление калтырып, жакшы багытты көрсөтүп, эң калаган воспитание бергенге аракет кылып атабыз. Окуучулардын эсинде иш билгилиги, аларга мугалим, тарбиячы жана дос да боло алгандыгы менен айырмаланып турууну каалаган Улан агай лицейде сабак өтүүгө шарттар мыкты экендигин белгилейт. Ошон менен бирге мектеп программасына улуттук оюндар кошулуп, кыргыздын байыртан келаткан оюндары унутта калбаса деген ойдо. Чүкөй менен ойнотуп, ошолорду киргизишибиз керек да, аркан тартышуу, таяк тартышуу дегендерди үйрөтүшүбүз керек. Негизи мектеп программасында бар оюндар, бирок көбүрөөк басым жасашыбыз керек, көрсөтүш. Ошону балага таанышыбыз керек да. Ошол негизи кыргыз улуттук оюндарды унутуп баратат.